Assalamu alaikum. Ардактуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандык ушак күнүңүздөр менен туугандар. 16-8 ай 2022 жыл. Москва акысы боюнча буюрса кечки 5:30 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Бизде кезектеги автоунаабыз Volkswagen Polo 2014 жылкы 1.6 автомат коробкада туугандар. Документи боюнча өзүнүн оформление болгон. Сразу оформить этип аласыздар дейт. Анан баасы боюнча 350 миң плюс дагы түшүп берет туугандар. Технический состояниясы бүт ходовой жактарыны жасатып койгонмун дейт. Только айдаш керек машинени дейт. 350 миң түшүп берет туугандар. Мен сиздерге дагы бир кошумча маалымат катары туугандар, регистрация боюнча айтып өтөйүн. Сөзсүз түрдө срочно регистрацияны ар бириңиздер текшериңиздер базадан. Чыкпай калган болсо, границага чыкты кирди чыкты кыла турган болсоңуздар, сиздерге төмөнкү акелерибиз, Заир деген акелерибиз кызмат кылат. Метро Павелецкаядан каттайт Казакстанга, Москва, Казакстан кирди чыкты кылып, автоунаалары Toyota Ipsum, Toyota Estima жана Toyota Alphard автоунаалары менен биздин Москвадагы мекендештерди границага алып чыгып, алып келип атат. До конца барабыз дейт туугандар, границага чейин, анан күн сайын каттап атат экен. Буюрса бүгүн жолго чыгыптыр. Анан бул жакта дагы машинелери бар. Төмөнкү номерлер аркылуу кайрылып, кирди чыкты кылып, такси менен барып келсеңиздер болот туугандар. Так, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Биз машинени бир сыйра сиздерге көргөзүүгө аракет кылайлы. Сырты боюнча көрдүңүздөр, бул жерде эки айнек көтөрүүчү электрондук түрдө. Фарановый включательдери. Эми возрасттагы эле акебиз айдаган бир сыйра химчистка кылдырып алсаңыздар болот. Машинени дагы чехолдорун көрдүңүздөр, чехолдору дагы жакшы. Болгон ушу водительский жагы аз-маз тытылып кеткен, поликтери бар жок ордунда. Артка айнек көтөрүүчү электрондук түрдө. Могу ички салону. Капот жагын ачып берип коеюн. Багажын дагы ачат окшойбуз. Багажын өзүбүз ачайлы. Капот жагын ачып берип кое беребиз. Так. Машина боюнча туугандар, мыногу оң жак жагында шпаклевкасы бар. Капоттун крышкасы чечилбептир. Сол жак жагы таза. Алдын ачып коебуз. Так. Парасында кичине жаракасы бар. Муну 2018ден бери өзүңүз айдайсызбы? Бир кол, а? Мына оң жак крылосу таза экен. Мына сиздерге вин-код туугандар. Мына вин-код менен текшересиздер. Антиперекуп деген приложенияны скачать этесиздер. Ушул вин-кодду терсеңиздер, сиздерге полный отчет берет туугандар. Крылосу боюнча таза, мотор жагындагы. Аркасынан мурда бир артынан ДТП'си бар экен, бирок алды таза экен. алдынан удар жеген. Алды таза экен. Мотордун защиткалары дагы ордунда, көрүп турасыздар. Вариант жок, только нал. 100 миң, 50 миң коюп берип тура аласызбы дегендергечи. Болобу? Мен Кыргызстанга кетем. Кыргызстанга кетип атасыз. Только накка. Чорныйда келдим. Чорныйда экенсиз? Былтыр Чорныйга. Эмне үчүн? Бул машина өзүнүн атымда да. Штраф келе берген. Штраф келе береткен, аны интернетке киргизип койду. Быйыл 1-2 жолу мен жүдөттү. Азыр регистрация предложение болду. Ооба. Түгөнөт, азыр мен ушуга. Все, уктуңуздар туугандар. Мен баягында кайсы бир видеодо айтканмын. Өзүңүздөрдүн атыңыздарга эч качан машинени өткөрбөңүздөр, койбоңуздар. Себеби жолдо жүргөндө сөзсүз түрдө штраф кыласыздар, ал өзүңүздөр үчүн минус. Мына, акебиз азыр ушундай ситуацияда экен. Чорный списокто экен. Ошон үчүн орус паспорту бар. Таанышыңыздарга же ИПшниктерге коюп эле лицензия чыгарсаңыздар туура болот. Тааныш таппасаңыздар бизге кайрылсаңыздар, бизде ишеничтүү ИПшниктер бар, таксопаркы менен бардык документтерди тууралап берет туугандар. Polo 2014 1.6 автомат коробка, баасы 350 миң плюс торг болот туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.